Аял эркек үчүн майрам бол. Кээ бир аялдар ушундай, аны алдыга келсең, ушунчалык майрам болуп кетет, сүйүнүп кетесиң, кубанып кетесиң. Ушундай аялга туш келген болсо, ал эркектен өткөн бакыт жок да негизи. Эркек кишиге түйшүк маселе жетерлүү негизи, урматтуу эже карындаштарым. Көчөдөгү проблемалары, балам багам деген проблемалар, жумуштагы, көчөдөгү бүт проблемалар мынандай кылып салат эркек кишини. Анан үйгө келсе, сиз дагы проблема чыгарсаңыз, анда эркек киши эч жакка батпай калат. Эгер кайсыдыр бир эркек үйүнө келип жыргаса, жүрөгү куунаса, ал эң чоң бакытты таптыр дейт. Улуулардын бири. Айтайын деген не, урматтуу эже карындашым, бул ички өзүңүздөгү кысууларды, таарынычтарды, сыгылууларды, кайгырууларды жок кылыңыз. Аларды эч качан жубайыңызга, балдарыңызга, өмүрлүк жолдошуңуздарга көрсөтпөңүз. Аял olarak сиз кубаныч болуңуз, майрам болуңуз, шаттык болуңуз. Эркек киши сиз алдыңызда кадимгидей күлсүн, жылмайсın, бактылуу болсун, өзүн жакшы сезсин. Сиз ичиңиздеги өзүңүзгө өзүңүз мындай кысым кылып, кайгырган, наразычылыктар болгон проблемаларды балдарыңызга, өмүрлүк жолдошуңузга көрсөтпөңүз. Сиздин алдыңызда жыргасын эркек киши. Өзүңүзгө өзүңүз правила токуп, кайгырып, наразы болуп, ал жок, бул жок деп, ар бир учурда шүгүр кылып бактылуу жашаганга не жетсин? Күн өтөт. Күн өтөт. Эми бактылуу жашап өткөнгө не жетсин? Ошо нерсе бар болсо да өтөт, жок болсо да өтөт. Эми сиз ошол учурдан бактылуу болуп өтсөңүз, өмүрлүк жолдошуңузду, аялга көп нерсе байланыштуу. Үйдөгү кубаныч, бардык жылмаюу аялга байланыштуу. Эшиктен мынтип кирип кире эле эркектин маанайы түшсө, демек сиз жакшы актриса боло албай атасыз.